Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган курам бүгүн жогорку кеңеште бюджеттин аткарылышы тууралуу отчет берди. Анда өткөн жылдагы бөлүнгөн каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу жана быйылкы күтүүсүз абалдан чыгуу, дүйнөлүк өзгөрүүлөр менен катар кийинки жылдагы бюджеттин пландары боюнча маалыматтар айтылды. Өткөн жылда экономикалык кризис, азык-түлүктүн баасы, баткен окуялары, дагы башка көптөгөн күтүүсүз чыгымдар болгондугуна карабай экономикалык өсүү болду. Буга карабай ички продукциянын көлөмү 7% өстү. Мындан жыйынтык ЯЭПтеги өлкөлөрдүн арасынан мыкты көрсөткүч болуп эсептелет. Бюджеттин чыгаша бөлүгү 295 миллиард сом болгону менен анын кирешеси да күтүлгөн суммадан алда канча жогору болду. Кумтөргөнүнөн түшкөн каражат жана казылган алтын экономикалык бир тараптын көтөрүүчү сумма болуп эсептелет. Чогулган кирешелердин эсебинен акыркы 2 жылда эле айлык акы менен жөлөк пулдардын суммасын көтөрүүгө 15,8 миллиард сом сарпталып жатат. Буга чейин бул тармакта 7 миллиард сомдун тегерегинде каражат жумшалып келген. Социалдык тармактагы көтөрүүлөр акчалар чогулган салыктар менен бажы тармагынан түшкөн. Бажы кызматы 10 айда 59,1 миллиард сом киреше берди. Былтыр 10 айда 36,8 миллиард сом берген. 22,2 миллиард сомго же 160%га көтөрүлдү. 2022 жылга ГТСК коюлган планыбыз 98,5 миллиард сом болчу. Жылдын аягына чейин 73,7 миллиард сомду чогултат деп божомолдоп атабыз. Былтыркы жылдан 27 миллиард сомго көп болот.